Ассаламу алейкум. Бардык аламды жараткан Аллах Таалага мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафага салам салаваттарды жолдоп, 5 балдары берүүсүн баштамакчыбыз. Алгач келген конокторубуз менен таанышып алалы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Да, өзүңөрдү тааныштырып кетсең. Менин атым Али. Мен 8 жаштамын. Мен номер 5-гимназияда окуйм. Мен сүрөлөрдү билем. Мазамат. Менин атым Амин. Мен 6 жаштамын. Мен 5-гимназияда окуйм. Мен сүрөлөрдү билем. Сүрөлөрдү айтып бересиңер, бизге? Ой азаматтар, анда биз дүйнөдөгү эң аты чыккан байыркы мечиттердин бири Тадж Махал тууралуу сөз кылмакчыбыз жана досторубуз менен бирге Тадж Махалдын кичинекей макетин даярдамакчыбыз. Ал үчүн мындай атайын сатыкта сатылат экен. Тадж Махалдын макетиги алып келдик. Амин жана Алинин жардамы менен бул мечитти жасамакчыбыз. Ал үчүн мына досторубуз менен бирге баштайлы. Амин. Сен муну алып турасың, буяктарын окшоштурган, мынакей берүүлөр. Тадж Махал байыркы эң кооз мечиттердин бири. Ал Индияда курулган. Индия ислам маданиятынын бир мети деп дагы аны аташат. Ал Шах Жахан 1631-жылы курдуруп баштаган. 20 жыл дегенде толук бул мечит бүткөрүлгөн. Мечит мавзолейди султан аялы Мумтаз Махалга арнап атайын салдырган. Мечитти кооздоо үчүн дүйнөнүн ар тарабынан мыкты скульпторлор, каллиграфтар келип салышкан. Анда Али, Амин, сен муну чыгара берсең болот, сен биян чыгар. Баарын даярдап алалы алгачы. Мечитте эмне кылат, достор? Намаз окуйт. Намаз окуйт. Жумада барып намаз окуса болот. Намаз окуса болот, Ал Аллахтын үйү, жердеги Аллахтын үйү. Кана, Амин, сен Али кайсы сүрөдөн баштайсың? Мен Масад сүрөсүнөн баштайм. Масад башта. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Таббат яда аби лахаби ва таб. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يا زمان. Амин. Сен кайсыны айтып бересиң анда? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул аузу бираббин-нас, маликин-нас, илахин-нас, мин шаррил васвасил-ханнас, аллази хува фи судурин-нас, минал джиннати ван-нас. Амин. Мечиттин ичинде, ушу Тадж Махалдын ичинде араб жазуулары менен Персия, Сириядан келген мыкты чеберлер ичин кооздоп чыккан экен. Ал жерде Куран аяттарда жазылган экен. Мисалы, Аль-Фаджр таң сүрөсүн киребешине жазган. Ал жерде 27 жана 30 аяттарына чейинки эк сөздөрдү жазып калтырышкан. Анда эй жай баракат, тынчтанган жан, өз эгеңдин алдына ал сенден ыраазы болуучу жана сен андан ыраазы болгон абалда кайтып баргын деп жазылган экен. Менин сүйүктүү пенделердин арасына кирип бейишке киргин деген жакшы сөздөр менен Тадж Махалдын ичин кооздогон экен. Мечиттин бийиктиги, достор, 74 метр. Ал эми куполдун турасы болсо 34 метр. Бардыгы мрамор менен жасалган. Колдонулган курулуш материалдын бардыгы, достор, сырттан алынып келинген эң кымбат мечиттердин бири болгон ошол убактагы. Мультфильм көргөн жагабыз силерге? Ооба. Мультфильм көрүп туралыбы? Муну үзүткүчө биз досторубузду мультфильм көрүүгө чакыралы. Мына достор сиздер үчүн кызыктуу мультфильм. Буюрса сиздер мультфильм көрүп бүткүчө биз Тадж Махалдын макетин даярдап калабыз деген чоң ишеничтебиз. Да, жакшы мультфильм көрүүгө чакырмакчыбыз.
Мухаммед, последний пророк. Наградил щедро учительница моих детей. Какая красота! Посланник Божий, дай мне эту ношу. Ты же пророк. Нет, отдохни и ты. Пророк, да благословен будет мир его и покой, научил нас, что все мусульмане — братья и сестры, один народ, стоящий плечом к плечу во имя молитвы. И он написал документ, объявляющий, что все люди в Ятрибе должны жить как равные друг другу, в мире, и не обращая внимания на расы и вероисповедания. Смотрите. Что он делает? Призывает нас к молитве. Мама, а мы правда счастливейшие из всех людей? А ты сама как думаешь? Думаю, да. Потому что Ятриб был переименован в город пророка, в Эль-Медину. Все. Все, что здесь бросили эти мусульмане, мы собрали и пересчитали. Хорошо. Мы повезем это нашим караванам в Дамаск и продадим все до единого. Теперь это все наше. Они собрали все наши вещи. После того, как они продадут их все в Дамаске, они поедут назад в Мекку с тюками, полными золота. Они продолжат запрещать торговать с нами, и мы вновь начнем голодать. О, посланник Божий, я знаю, что ты ненавидишь насилие, но... И тогда пророк, да благословен будет мир его и покой, ответил: мы поедем навстречу этому каравану и заберем себе то, что принадлежит нам. Мухаммед выехал из Медины с 3 сотнями человек, чтобы перехватить этот караван. Скачи в Мекку. Скажи, пусть немедленно шлют нам на подмогу армию, чтобы защитить эти богатства. А мы повернем здесь и поедем домой дорогой у моря. Наша армия уходит утром, и ты будешь сражаться там вместо меня. Я не буду. Дерись вместо меня, и я засчитаю тебе, что ты уплатил свой долг. А откажешься, убью прямо на этом месте. Но я... Что это? Наконец. Абу Джахал всего в 2 днях езды до лагеря мусульман. Скажи им, что я вне опасности, и пусть возвращаются назад. Но их превосходство в людях 3 к 1. Этого мало. Только не против Мухаммеда. Скажи, пусть возвращаются в Мекку. Клянусь всеми богами, я не ехал так далеко, чтобы повернуть назад. Нет. Нет, пока Мухаммед не будет мертв. Когда пророк, да благословен будет мир его и покой, узнал, что нам противостояли не 30 вооруженных всадников, а целая армия, он собрал шуру, совет нашего народа. Похоже, мое слово последнее. Что выберешь ты, то мы и сделаем. И тогда пророк, да благословен будет мир его и покой, сказал: идите вперед, преисполнясь веры, и Всевышний дарует нам либо караван, либо победу на поле боя. Они встретились с армией Мекки у родников Бадыра.
Неси мои копья. Будь со мной рядом. И главное, помоги мне найти Билала. Битва началась в соответствии с традициями. Гамза вынул свой меч и призвал еще двоих присоединиться к нему. Убайда, Али. Достор, мультфильм көргөн силерге жактыбы? Жакшы мультфильм бекен? Силерге да жактыбы? Ооба. Мына биздин макетибиз да кичинеден даяр болуп калды. Жыйынтыктап коюп, берүүбүздү аяктайлы. Муну каяка тагасың, Али тагып кой. Буну тияка тагам. Ошол жерге тага бер. Биз Амин экөөбүз тагып бекитип кой. Тадж Махал мечити тууралуу кичине билип калдыңарбы? Ооба. Байыркы мечит, Кооз мечиттердин бири экен. Достор, силер билесиңерби, ошол мечиттин үстүнө самолет менен учууга тыюу салынган экен. Себеби бул байыркы мечит болгондуктан ал жерде учууга уруксаат берилген эмес экен. Ошондой эле туристтер ар жума күнү жана Рамазан айында бул мечитке кирүүгө уруксаат эмес экен. Себеби ал убакта намаз окулат экен. Тадж Махалга күн тийгенде өзгөчө болгон кооздугуна суктаныш үчүн таң эрте туристтер келишет экен. Аталган мечит дүйнөдөгү эң кооз байыркы мечиттердин бири болгондуктан көбүрөөк туристти өзүнө тартат экен. Ал ак мрамордон жасалгандыктан таңга жуук астындагы бассейнден кооздук бөлүнгөндүктөн таңга жуук келишет экен дагы. Суктануу үчүн келип атайын көрүп кетишет экен. Мына окшош да. Мындай коёбуз. Тадж Махал мечит каякта жайгашыптыр? Индияда жайгашыптыр, Жазылганда. Индияда Индияда. Эң байыркы мечит экен, Ал жерге кайсы күндөрү намаз окууга барышат экен? Жума күндөрү. Жана кайсы убакта туристтерге кирүүгө болбойт экен? Туристтерге кирүүгө болбойт экен да жумада. Жума болгон. Анткени аякта намаз окулат. Намаз окулат экен. Биздин макетибиз даяр болуп калды. Биздин сүрөтүбүздү карайлы. Мына бул жерларды деген. Буларды мога бошкет. Мога бектет окшойсу. Кеңсине. Төртөөсүн бекит агыл. Төртөөнү бекитип. Амин жактыбы мечит? Ооба, аябай сонун экен. Сонун бекен? Мына бул биздин 5 балдар берисине кооздоп коебуз. Муну да достор үйдөн ата-энеңиздер менен бирге жасасаңыздар болот. Мечит мусулмандын ыйык жери, ал жерде намаз окулат, Ак деген Аллахтын үйү. Аллахтын үйү. Мына достор. Накырын эми үстүнө бекитип коелу. Амин менен Алиге ыраазычылык билдирмекчибиз. Бүгүн биздин берүүбүзгө келип, дүйнөдөгү эң кооз байыркы мечит Тадж Махалды бөөктөрүбүзгө тааныштырууда жакшы жардам беришти. Ал белек Авразия Прездин атайын биздин чекей бөөктөрүбүз үчүн деп чыгарылган белекти бермекчибиз. Эмне деп айтыш керек? Рахмат. Бул китеп дагы Аминге жана бул Алиге. Мына достор, биздин чекей мечитибиз дагы ушуну менен даяр болду. Ушуну менен биздин 5 балдары берүүсү аяктамакчы. Достор, силер да Куран Керимдин ыйык аяттарын, пайгамбардын жакшы хадистерин, мыктырларды билсеңиздер, мына бул телефонго байланышка чыгыңыздар. 5 балдары берүүсүнүн кичекей мейманы болуңуздар. Ушуну менен бүгүнкү берүүсү аяктамакчы. Кийинки берүүдөн жолукканга чейин достор. Ассаламу алейкум.